элдердин арасынан кичине бизге проблема жаратышып атышат. Бизде Таласта бүгүнкү күнгө чейин коронавирус катталган жок. Бирок башка областтарда көп болуп атат. Орто күндө 10-дон 15-тен кошулуп атат. Биз сактанып атабыз ошол. Мына бүгүн да бир немелерди алып келип, акимдер, айыл өкмөттөр тынбай дезинфекциялар жазып атабыз. Сиздерден суранып атабыз, үйдө отуруп тургулачы деп. Шуну мындай көңүлүңүздөргө албай атасыздар. Мына обсерватор деген өзү бул жанагы чет мамлекеттен келген таластык биздин бир туугандарыбызды жаткызып, анализин текшертип, башка элдер менен контакт болбосун деп. Анализ келип жакшынакай болсо үйүнө чыгарып атабыз. Азыр мына бизде 531 киши бар, чет мамлекеттен келген Талас областында. Шулардын баарына жаткызып атабыз. А буларды азыр кой берип берсек, бириңер менен бириңер учурашып, саламдашып, дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Bizde bizim Talas'ta возможность болуп атат, обсерваторларды ачып, ал жерде тамагын берип атабыз. Жана простындарды бүт жакшынакай жаңыларды коюп берип атабыз. Ошол жерге эми айткандан кийин жап берип туруш керек. Анан урматтуу аталар, апалар, эже, карындаштар, инилер, жанагындай кече бир ситуация болуп кетти эмне Көгөйдө. Эмнеге бизге обсервацияга жаткызат, эмнеге жүрөт деп. Аны азырына биз медиктерге айтып атабыз. Бүгүн милициялардан коебуз ар бир обсерваторго. Ичиндеги адамдарды ичинде отуруп бергилечи. Сигарет чексеңер, сыртқа чыгып, определенный жерге чыккыла. Кыдырбай тургула, азыр биздин анализиңер чыккандан кийин. Анализ чыккан, анализди азыр чыгарган жерде кыйын болуп атат. Очередь болуп атат. Ал ушулар анализдерге 1 күн болобу, 2 күн болобу, 3 күн болобу, 4 күн, 5 күн, надо будет 10 күн жатып бергиле ошол жерге. Биз силерге тамак ашты берип атат. Суранып кетем ушун. Калган бир туугандар үйдөн чыкпай отуруп тургулачы азыр. Действительно опасно болуп атат. Көбөйүп атат күндөн күнгө аны чыккан жерлерде. Бунун баары тынчтык менен мына кече Көгөйдүн эмесинде жүздөй бир тууган инилерим келип алыптыр, ошол жерде эмнеге киргизесиңер байкады. Ошону эле бир тууган эртең ооруп калса, мен ооруп калсам, же бул ооруп калса, эмне чыгарып бир жакка кетире беребизби? Ошону туура түшүнүү менен эме азыр жесткий мераларды кабыл алабыз. Чогулбагыла. Мындан ушуну сактанат экенбиз. Чоң Кытай мамлекети тынч отурушу үйлөрүнөн чыкпай отурмуштан чыгып кетишти. Бирден болсо чогула калса 100-200 бала. Эмнеге бияка чыгарды? Ошол жерден ошонун бир тууган, мына биз жүрөбүз жерде отурган жетекчилер бүт баары менен контакт болуп, биз деле жүрөт, биз да бирөөдүн балдарыбыз. Биздин да балдарыбыз бар. Биз коркпойбуз, элибиз ичинде жүрүп атпайбы, ар жерге барып, ар ким менен контакт болуп. Обязательно элдер өлүп башташ керек, ошондо токтойбузбу? Ошонун алдын алуу иштери жүрүп атат. Мынакей азыр далбастап мал имущийларга угундарды элдер менен сүйлөшүп, мына жер үйдөн алып келдик, тамак аш жок калбасын, аларды карап атабыз. Бир эле биздин мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндө кыйын болуп атат азыр. Ушун үчүн азыр ынтымакка келип, биримдикке урматтуу аксакалдар, жанагы WhatsApp'тан чыгып аткан бир туугандарым токтотулачы мындай ар кандай провокацияны чыгаргандар. Ким провокация чыгарса азыр камалат. Азыр бүгүн штабтан республикадан чечим чыкты. Аябай чоң штрафтар төлөйсүңөр. Бүгүн эртең буйрук чыкса камаласыңар. Ошон үчүн үйүңөрдө отуруп, балдарыңардын жанында огородторго чыгып, поляга чыгып, бириңер менен бириңер контакт болбой туруп бергиле деп ушуну эле суранып атабыз, урматтуу бир туугандар. Урматтуу агайын туугандар, түшүнгүлөчү, аксакалдар айтпачы балдарга, апалар айтпачы балдарыңарга. Урматтуу мекендештерим, бүгүн 25 марттан баштап өлкөбүздүн айрым шаар аймактарында өзгөчө абал режими күчүнө кирди. Ушуга байланыштуу сиздерге кайрылып жатам. Дүйнөдө коронавирус инфекция тарай баштаган мезгилден тартып, кырдаалды көзөмөлгө алганбыз. Коопсуздук кеңешинин жабык жана ачык тартипте бир нече эле жыйын өтүп, бул маселе менин жеке көзөмөлүмдө. Ошол активдүү чаралар өлкөдө кырдаалды көпкө чейин туруктуу кармоого мүмкүндүк берди. Азыр адамдардын өз ара карым катнашы тыгыз, байланышы ыкчам болуп турган заманда бул илдет башка өлкөлөр сыяктуу эле март айында бизге да жетти. Коронавирус илдетинин жайылышына жол бербөө үчүн өткөнүн бүткүл аймагына 22 марттан тарта өзгөчө кырдаал режимин киргиздик. Бирок эрежелерди бузган, тартипти сактаган учурлар катталууда. Коронавирусту жайылтпоо үчүн мындан да катуу чараларды кабыл алуу зарылдыгы жаралды. Ошондуктан конституциялык укугума таянып, Жалал Абад, Ош, Бишкек шаарларына жана Сузак, Ноокат, Кара Суу райондоруна 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койдум. Жарлыкка ылайык жарандарыбыздын журум-турумун, мекемелердин иштөөсүнүн өзгөчө режими киргизилет.
милдеттүү түрдө санитардык эпидемиологиялык иш-чаралар өткөрүлөт. Урматтуу мекендештерим, өлкөдөгү өзгөчө кырдаал жана аталган аймактардагы өзгөчө абал жашоо турмушубузда айрым ыңгайсыздыкты, бир кыйла чектөөлөрдү жаратат. Мекендештерибизден тартип темирдей бекем сактоо талап кылынат. Бул илдетти мындан ары жайылып кетишин болтурбоо максатында мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик бардык милдеттерди аткарып жатат. Врачтарыбыз, чек ара жана милиция кызматкерлери күнү түнү иштөөдө. Бул аракеттер коомчулук тарабынан, ар бир жаран тарабынан колдоого алынбаса ийгилик болбойт. Биримдик менен гана натыйжага жетебиз. Биздин ден соолугубуздун сакчылыгында тургандарды, урматтуу мекендештерим, баарыбыз колдошубуз керек. Эпидемиологиялык кырдаалдын начарлоосуна жол бербей, өзгөчө кырдаалдын жана өзгөчө абалдын талаптарын кынтыксыз аткаруу, алардын эмгегине чоң колдоо болот. Дүйнө жүзүндө вакцина табуу үчүн тынбай изилдөөлөр жүрүп жатат. Бирок азыр коронавирус илдетине каршы бир гана эффективдүү каражат бар. Бул тартип, биримдик, санитардык гигиеналык талаптарды так сактоо. Бүгүнкү чоң сыноо келген күндөрү тартипти сактоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз. Өзүңдүн гана эмес, мекендештериңдин, балдарыңдын ден соолугу, өмүрү, келечеги үчүн, жалпы коомдун саламаттыгы үчүн жоопкерчилик. Бул илдет мага келбейт, сактанбай деле койсом болот деген кенебеске жол берүүгө укугубуз жок. Үйдөн чыкпай, гигиеналык эрежелерди бекем сактап, жолугушууларды токтотуу зарыл. Чет өлкөдөн келгендер обсервацияда же дарыланууда болсоңор, өзүн билемдик менен ал жерди таштап кетүүгө тыюу салынат. Илдетке чалдыккандар менен байланышта болгондор издетпей, телефон аркылуу өзүңөр кабар бергиле. Үйдө карантин эжесинде бекем сактаңыздар. Ким бул талаптарды аткарбаса, өзүнө гана эмес, жалпы элге жасаган кыянатчылыкка барган болот. Мындай жоопкерчиликке каршы катуу жаза колдонулат. Элибизде бекеринен Кудай да сактанганды сактайт деп айтылбайт. Урматтуу мекендештерим, эл аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген тилектештик менен жашоонун мезгилинде турабыз. Баарыңыздарга кайрылам. Кары жаш дебей, ээлеген кызматына карабай, бул илдетке каршы күрөшкө биригүүбүз абзел. Ар бир мекендешибиз карантиндик тартипти, медицина талаптарды катуу сактоо менен улутубуздун саламаттыгын коргоого өз салымын кошот. Күнү түн аракеттенип жаткан ар тармактын кызматкерлерине, биринчи кезекте дарыгерлерибизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Алгачкы күндөрү медиктерибиздин ишин камсыздоо боюнча кемчиликтер болгон. Андан кабардармын. Республикалык штаб кырдаалды жолго коюуда. Урматтуу дарыгерлер, сиздердин күйүп жанып, башкаларга ишеним берген эмгегиңерди жалпы журтубуз бийик баалайт. Сиздерди мамлекет камкордугуна алат. Азыркы иш-аракеттерди күчөтүлгөн тартипте улантууну суранам. Азыр баарыбыз чоң сыноодобуз. Жарандарыбыз тартипти сактаса, ишкерлерибиз кырдаалга жараша эл алдында атуулдук вазифасын аткарчу мезгил келди. Азык-түлүктүн, дары-дармектин жана башка эл муктаж буюмдардын баасын жогорулатпаган эмгегиңерди элибиз жогору баалап алат. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт кичи жана орто бизнестин өзгөчө шартты иштөө алгоритмин иштеп чыгат. Комплекстүү антикризистик планды кечиктирбей тез кабыл алуу керек. Күнүмдүк зарыл товарларды ташууларга жашыл коридорлорду камсыз кылуу талап кылынат. Тобокелчилик зонасына кирбеген ишканаларды текшерүүлөрдү токтотуп туруу азыркы учурдун талабы. Зыянга учураган ишкерлердин кредиттеринин мөөнөттөрүн узартуу, штрафтарын токтотуу чечим кабыл алынды. Саясий, мамлекеттик ишмерлерди, массалык маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди сөзгө абдан аяр мамиле кылууга чакырам. Такталбаган маалыматтардын таралышы маалыматтык коопсуздукка кедергисин тийгизет. Ошондуктан мамлекеттик штабтардын гана билдирүүлөрүнө таянып, коомдук дүрбөлөң салган маалыматтарды таратуудан алыс болууну өтүнөм. Урматтуу мекендештерим, учурда мамлекеттик органдар илдетке каршы жана экономика көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардык милдеттерди аткарып жатат. Кырдаал катуу көзөмөлдө турат. Биз Айкөл Манастын урпактары кылымдарды караткан карт тарыхыбызда мындай сыноолордун көбүн жеңген элбиз.
Буйруса Кудайдын колдоосу менен элибиздин биримдиги бекем тартиби менен бул сыноону жеңебиз. Учурдагы кыйынчылыктан ынтымагыбызды бекемдеп, экономиканы жаңылап, адамдык абийирибизди тереңдетип, улуттук ар-намусубузду бийик кармап чыгабыз деп ишенем. Азыркы учурга түшүнүү менен мамиле кылган ар бир мекендешиме ыраазычылык билдирем. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун.